Bizning kanalın görürmanlar, sizler meni sağlıklarınızı ulayбыз. Ötkenki sağlıkta sizler menen biz etişlerin, fe'l mudari etişinin jaqtalышын үйрөнгөнбүz. Hem bugün bolsa ısımdardın jekelik jana ekilik jana köptük formaga түшүшү тууралуу үйрөнөбүz. Al mufrad degeni bul jekelik forma degeni. Al musanna bul ekilik forma. Al cem bul üççe andan aşık köptük forma. Bul ekilik, bul jekelik forma eken. Emi uşul ısımdarda mындай aytkанда etиш emes болгон жана harf emes болгон ысымдарда кандай болуп формаларга салынат көрөбүз. Jekelik formada nool misalda görgөнүбүздөй Халидун мутазаввижун дегендей бул jekelik formada айтылган сүйлөм. Эми бул жерде jekelik formada söz özünün formasını сактайт. Эч кандай кошумчалар кошулбайт. Ушундай формада туруусу бул эмне jekelik forma экенин билдирет. Женский родду деле көрүп атабыз. Зайнабу мактубатун. Бул жерде не болуп атат? Jekelik formада эле болуп атат. Эч кандай кошумча тамгалар, башкалар жок. Эми биз ушул сөздү экилик кыла турган болсок, биз анда мына мындай өзгөртүү киргизебиз. Айтайлы, талип деген сөз бул jekelik formадагы сөз. Талибун. Эми бунун экилиги кандай болот десе, буга биз алиф жана нунду кошобуз. Ошондо мына мындай ат-талибани деп айтылып калат. Ал эми мынакей турки болот өзү бул. Түркиялык деген сөз. Туркияни болуп, монтип алиф жана нунун кошуусу менен не болуп калат? Экилик болуп калат. А женский роддо боло турган болсо, женский роддо билесиздер, женский роддун белгиси болгон та кошулат сөздүн аягына. Эми ошол та менен кошо анын жанына дагы алиф менен нунду кошсок, ал экиликке айланат. Ал ухтани сагиратани. Эки эже сиңди сагиратани кичинекей дейт. Эми караңыз, бул жерде мынакей экиликтин формасына өтүп калды. Эми көпчүлүк форма эки түрлүү негизи эки түрлүү болот. Жам деп айтабыз. Көптүк түрлүү мынакей ол жерге жазайлы. Жамдын эки түрү болот. Жам о tasḥih. Ana cam taksir. Cam tasḥih degeni bul murskoy rod formasında vav jana nundun koşulusu menen köbөйтүлгөн köptük. Al эми женский rodda olsa alif jana ta menen o köbөйтүлгөн köptüktü ne deybiz? Cam tasḥih deybiz. Al эми cam taksir degeni var. Taksir degeni sındırılgan degeni. Sındırılgan degenden maksat ne? Sözdün jekelik forması sınıp özgörüp ketet. Misal şunu aytaylı. Dayfun degen konok degeni. Biroq bunun köptük türü ne bolup ketip atat? Duyuf bolup ketip atat. Birinci jekelik formasındagı forma tamaların kuralusu, tizilүүsü sınıp özgörüp duyuf bolup ketip atat. Ошон үчүн bunu jamu taksir dep atap koyuşkan. Эми кээ бир сөздөр vav жана nun менен murskoy rod көбөйтүлүнсө, кээ бир сөздөр не мондай сынык көптүк болуп, таксир болуп көбөйтүлөт. Мынакей ол мисалда ad-duyuf деген коноктор дегени бул dayftын көптүк түрү болуп, бул өзүнүн формасын сынып өзгөрүп кетти. Формасы башкача болуп, көпчүлүк түрдө. Ал эми kathir деген сөзгө vav менен nun менен vav жана nun менен көбөйтүүчү сөз болгондуктан ага vav жана nun уланып kathiruna болуп көптүк формага өзгөрдү. Эми женский роддо айттык, айтайлы muallim деген сөзгө al muallim деген сөзгө не болот дедик? Алиф менен та кошула турган болсо мындай дейли. Muallimatun deyli. Bu жерде muallimatun женский formada.
Bunun köptük türünde kандай bolot dedik? Alif menen ta koşulat dedik. Emi anın köpöýüsü mынан onday bolot. Al muallimatu bolot. Köptük türü jenski röttüm. Mına şunday. Arap dilinde sözlөрдү ekилик формага жана көптүк формага салуу мына ушундай жолдору менен болот. Аллахым берекесин берсин. Сиздердин асыда көнүгүүлөр иштеп, машыгып өз алдынча не кыласыздар? Билимиңерди арттырасыздар. Assalamu alaikum rahmatullahi ve berekatuhu.